18 октябрга карата орчундуу жаңылыктар, саламатсыздарбы? Жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана коррупция кылганын мойнуна алган экс-бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар 50-гө жакын кызматкер бажы кызматынан кетти. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө мамлекеттик бажы кызматынын 50-гө жакын кызматкери криминалдык авторитет Камчы Асанбек жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен тыгыз байланышта болгону аныкталды. Буга байланыштуу ээлеген кызматтарынан бошотулду деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Аны менен катар жогорудагы 50 чакты кызматкер мекеменин ички буйруктарын бузганы айтылат. Эске салсак, атайын кызмат 4-октябрда атайын операция учурунда каршылык көрсөткөн үчүн жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн соң түрдүү кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо иштерин күчөтө баштаган. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 13,98 чакырымын макулдашты. Мындай макулдашуу 2023 жылдын 12 октябрынан 18 октябрына чейин эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун Тажикстандын Бустон шаарында өткөн кезектеги жолугушуусунда ишке ашты. Эми Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактар боюнча тиешелүү иштер улантылат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү деп билдирди министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасынын жалпы узундугу 972 километрди түзөт. Азыр анын ичинен 600 километрге жакыны гана макулдашылган. Чүй облустук соту 17 октябрда 2022 жылдын жайында карындашын коргоп таксинин айдоочусун атып салган Сухраб Жумакуловду 1 жылдык пробациялык көзөмөл менен бошотту. Бул тууралуу адвокат Кайсын Абакиров билдирди. Ошентип, облустук сот Чүй райондук сотунун Жумакуловду аффект абалында адам өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп таап 3 жылга kesкен өкүмүн жокко чыгарды. Чүй облустук соту бул чечимин жабыркаган тараптын макулдугун эске алып чыгарды. Жумакулов сот залынан бошотулду. Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын 24 жаштагы кызматкери асынган абалда табылды. Окуя 15 октябрда саат 20:00 чамасында болгон. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү иликтөө иштерин баштады. Сот стүйүндөгү кайрылуусу үчүн УКМК тарабынан кармалган Таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну Салия Таштанова үй камагына чыкты. Таштанованын бөгөт жарасы Жалал-Абад шаардык сотунда каралып, тергөөчүнүн өтүнүчү менен 17 октябрда үй камагына бошотулду. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Салия Таштанованы жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чыныгүл Шеркулованы кармап кеткени белгилүү болгон. Алар бийликти күч менен басып алууга чакырыктар беренесинин негизинде айыпталууда. Таштанованын жактоочусу Токтосун Жоробеков шектүү президент менен УКМКнын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен ал эми Шеркулова жалган маалымат таратууга шектелип кармалганын билдирген. Атайын кызмат азырынча бул тууралуу маалымат тарата элек. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы 2000 АКШ доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. 16 октябрда шектүү менен кошо ортомчу катары иш алып барган судьянын консультанты жана жакын досу да колго түштү. Иликтөөнүн натыйжасында судьянын ири өлчөмдөгү акча каражатын пара катары банктык которуулар аркылуу алып турганы боюнча бир катар фактылар аныкталды. Которулган каражатты судьянын эжеси жана тууганы алып турган. Шектүүнүн тууганы Бишкек шаарынын 1 райондук сотунун чечими менен тергөө абагына киргизилди. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаров президенттик администрациянын жаңы имаратына ынтымак Манас Ордо деген аталыш берилерин билдирди. Ошондой эле ал сунушталган аттардын жалпы тизмесин жарыялады. Ушул ынтымак Манас Ордобузда түбөлүк ынтымак орноп, келечекте дайыма элдин башын бириктирип турган, журт керегине жараган Манастай Айкөл, Баатыр уулдар чыгып турсун деп, эл сунуштаган Манас атабыздын атын дагы кошуп койсок, ашыкча болбос деп жазды президент. Эл сунуштады делген 108 аталыштын ичинде Каган Ордо, Хан Ордо, Таш Ордо, Шаң Сарай жана Нур Кожо деген да аталыштар бар.
Көк Бөрү Федерациясынын жыйынында бирикменин президенти Курманкул Зулушев 20 000 кишиге ылайыкталган атайын ат майдан куруу боюнча долбоор даяр экенин билдирди. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров мага тапшырма берди. Тиешелүү кызматкерлер жаңы ат майдандын долбоорун чийип бүттү. 20 000 орундуу болот. Жаңы ат майданды курууга Бишкектин батыш тарабынан Майы посту жактан 210 чарчы жер тилкесин бөлүп берүү пландалууда. Бул маселе келерки аптада Минкапта каралат, деди Зулушев. Үстүбүздөгү жылдын март айында президент Садыр Жапаров Ак Кула ат майданын бузуп, ордуна көп кабаттуу турак үй куруп, элге жеңилдетилген ипотекалык насыя менен берүүнү тапшырган. Жергиликтүү ЖМКнын маалыматына ылайык, ат майданын Манас аэропорту жакка куруу пландалып жатканы белгилүү болгон. Ошондой эле жыйында Зулушев улак тартыш учурунда оштогудай башаламандык кайталанса, мындан ары мамлекеттик деңгээлдеги ири мелдештер өткөрүлбөй турганын эскертти. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Ооганстандагы этникалык кыргыздарга дары-дармек, ветеринардык каражаттан турган 2 тоннага жакын гуманитардык жардам жеткирилди. Жардамды Бадахшанга, Кичи жана Улуу Памирге президенттин тапшырмасы менен бир нече министрликтин кызматкерлери алып барды. Аларды коштоп барган дарыгерлер 3 күндө 600дөн ашык кишини кароодон өткөрдү. Ал эми мал доктурлары 700дөн ашык бодо жана майда малга ийне сайып, тургундарга дары-дармекти колдонуунун жол жобосун көрсөтүп берди. Памир кыргыздары 1575-1930 жылдар аралыгында Ооганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар катаал, билим алуу менен ден соолукту чыңдоого шарттары жок чоң жана кичи Памир тоолорунда жашайт. Ооганстанда жашаган айрым кыргыз үй бүлөлөрү 2017 жылдан тарта өлкөгө көчүрүлүп келе баштаган.